Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз тыныш белгилери деген теманы өтөбүз. Кыргыз тилинде төмөнкүдөй тыныш белгилери бар. Чекит, суроо белгиси, илеп белгиси, көп чекит, үтүр, үтүрлүү чекит, кош чекит, сызыкча, каша, тырмакча. Жазма тилдеги сүйлөмдөрдүн аягына же сүйлөм ичиндеги сөздөрдүн, сөз тизмектеринин арасына коюлуучу белгилер тыныш белгилери деп аталат. Тыныш токтоо, тыныбуу дегенди билдирет. Тыныш белгилерин коюу жөнүндөгү эрежелердин жыйындысы пунктуация деп аталат. Тыныш белгилеринин милдети текстеги сүйлөмдөрдүн жана сүйлөмдүн курамындагы сөздөрдүн чегин ажыратып, айтылып жаткан ой-пикирге так, толук жана туура түшүнүүгө жардам берүү. Сүйлөмдө берилген ар түрдүү ички сезимди окуучуларга толугу менен жеткирүү болуп эсептелинет. Тыныш белгилери адамдын ой-пикирин, эмоциялык сезимдерин жазуу түрүндөгү кепте так, толук жана туура берүүгө жардам берүүчү кошумча каражаттар. Бул балдар чекит деген тыныш белгиси. Чекит жазылып жаткан кандайдыр бир ой толук аяктагандан кийин гана коюлат. Ал сүйлөмдү өзүнөн кийинки экинчи сүйлөмдөн бөлүп турат. Чекит жазууда сүйлөмдүн толук бүткөндүгүн билдирүүчү белги. Чекит дайыма жай сүйлөмдүн аягына коюлат. Жай сүйлөм аркылуу сүйлөөчү угуучуга бир нерсе тууралуу жайынча гана түшүнүк берет. Ооз-эки сөздө жай сүйлөмдүн аягында үн акырындык менен төмөндөп айтылат. Мисалы, студенттер сынак тапшырышты. Кыргызстан тоолуу өлкө. Ынтымактуу үйгө ырыс түнөйт. Бул сүйлөмдөр жайынча гана берилгендиктен ар бир сүйлөмдүн аягында чекит белгиси коюлду. Кийинки тыныш белгибиз суроо белгиси. Суроо белгиси бир эле мезгилде эки түрдүү милдетти аткарат. Биринчиден, сүйлөм аягына коюлуп, аны экинчи сүйлөмдөн ажыратып бөлүп турат. Экинчиден, бул белги сүйлөмдүн маани жактан аяктаганын билдирет жана суроо мааниси бар экендигин көрсөтөт. Суроо белгиси экинчи бирөөдөн жооп алуу максатында суроо маанисинде айтылган сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Мисалы, мойнуңдагы милдетти унуттуңбу? Анын атасы кайда иштейт? Чамасы небереси болосуң го? Бул сүйлөмдөр жоопту талап кылгандыктан сүйлөмдүн аягында суроо белгиси коюлду. Кийинки тыныш белгибиз илеп белгиси. Илеп белгиси күчтүү сезим менен айтылып, адамдын ар түрдүү ички сезимин билдирген сүйлөмдөрдүн аягына коюлат. Илеп белгиси сүйлөмдүн аягына коюлуп, биринчиден, аны кийинки сүйлөмдөн чектеп ажыратып турат. Экинчиден, ал сүйлөмдүн ар түрдүү эмоционалдык мүнөзүн туюндурат. Илептүү сүйлөмдөр кубануу, сүйүнүү, ыраазы болуу, таң калуу, кайгыруу, пушайман болуу, жактыруу, сыймыктануу, коркуу, чоочуу, капалануу жана башка ушундай сыяктуу адамдардын ар түрдүү ички сезимдерин билдирет. Мисалы, мен кеңеш өкмөтүнүн кызматчысымын. Бул сүйлөмдө сыймыктануу мааниси колдонулгандыктан сүйлөмдүн аягына илеп белгиси коюлду. Ай менин балалыгым ай, муну ойлоп чыгарган тентек мен эмес белем. Бул сүйлөмдө дагы толкундануу мааниси бар. Ошондуктан сүйлөмдөрдүн аягына илеп белгилери коюлду. Рахмат сага дүйшөн. Сенин кылган бардык жакшылыгыңа, мени унутпай жүргөнүңө рахмат. Жаным курман сага, мугалимим. Бул сүйлөмдө дагы ыраазы болуу эмоциясы берилгендиктен ар бир сүйлөмдөн кийин илеп белгилери коюлду. Баса, көп кечикпей келиндүү да болдук. Бул сүйлөмдө дагы сүйүнүү мааниси болгондуктан
сүйлөмдүн аягында илеп белгиси коюлду. Бул балдар үтүр деген тыныш белгиси. Сүйлөмдө бир өңчөй мүчөлөр бири-бири менен интонация аркылуу байланышат. Жазууда бир өңчөй мүчөлүү сөздөрдүн арасына үтүр коюлат. Ооз-эки сөздө ар бир өңчөй мүчөнүн чеги кыска тыным менен ажыратылат. Мисалы, кыздын көзүнө баягыда таза, кемеңгер, сылык көрүнгөн жигит бул жолу суз, салкын, каардуу, кекчил көрүндү. Бул сүйлөмдө таза, кемеңгер, сылык, суз, салкын, каардуу, кекчил деген бир өңчөй мүчөлүү сөздөрдөн кийин үтүр белгилери коюлду. Жабыркагандарга жылуу кийим, акча, эт, сүт, дан, май берип жатабыз. Бул сүйлөмдө дагы кийим, акча, эт, сүт, дан, май бир өңчөй мүчөлүү сөздөр болгондуктан ар биринен кийин үтүр белгиси коюлду. Кыргызстанда завод-фабрикалар, мектептер, окуу жайлары, электростанциялар, каналдар курулду. Бул сүйлөмдө дагы завод-фабрикалар, мектептер, окуу жайлары, электростанциялар, каналдар деген сөздөрдүн баары бир өңчөй мүчөлүү сөздөр болуп саналгандыктан ар биринен кийин үтүр белгиси коюлду. Үтүр белгиси балдар башка шарттарда да коюлушу мүмкүн. Мисалы, бир татаал сүйлөм бир канча жөнөкөй сүйлөмдөн турушу мүмкүн. Мындай сүйлөмдүн ичиндеги сүйлөмдөр маани жагынан өз ара байланыштуу келген эки же андан көп жөнөкөй сүйлөмдөрдөн туруп, грамматикалык жактан бири-бири менен тутумдашып, бир бүтүн ойду билдирсе, татаал сүйлөм деп аталат. Татаал сүйлөмгө бириккен жөнөкөй сүйлөмдөрдүн бири-бири менен байланышуу жолу үтүр аркылуу болушу мүмкүн. Мисалы, эртеси күн бүркөлдү, айлананы туман каптады, борошолоп кар жаады. Бул татаал сүйлөм 3 жөнөкөй сүйлөмдөн турат дагы ар бир жөнөкөй сүйлөмдөн кийин үтүр белгиси коюлду. Бир үтүр белгиси, экинчи үтүр белгиси, үчүнчү жөнөкөй сүйлөмдөн кийин чекит белгиси коюлду. Кийинки сүйлөм. Мурун да ушундай кабар келип, биз сүйүнүп жүргөнбүз. Бул дагы балдар татаал сүйлөм. Бирок бул татаал сүйлөм эки жөнөкөй сүйлөмдөн тургандыктан биринчи сүйлөмдөн кийин үтүр белгиси коюлду. Эмгектин наны таттуу, жалкоонун жаны таттуу. Бул сүйлөм дагы балдар татаал сүйлөм болуп саналат дагы жөнөкөй сүйлөмдөн кийин үтүр белгиси коюлду. Жакында бак дарактар бүчүрлөйт, анан майрам болот. Бул сүйлөм дагы балдар татаал сүйлөм болуп саналат жана биринчи жөнөкөй сүйлөмдөн кийин үтүр белгиси коюлду, экинчи жөнөкөй сүйлөмдөн кийин чекит белгиси коюлду. Көп чекит деген тыныш белгиси удаа келген 3 чекиттен турат. Көп чекит сүйлөмдүн кандайдыр бир себептер менен үзүлүп же токтолуп айтылган жерине коюлат. Үзүлүп айтылуу сүйлөм мүчөлөрүнүн арасында, сүйлөм аягында, кээде сөз ортосунда да учурашы мүмкүн. Ушуга байланыштуу көп чекит сүйлөмдүн ичинде, аягында да коюла берет. Ооз-эки сөздө үзүлүп, өксүп айтылган жерлерге тыным туура келет. Жазууда көп чекит, 3 чекит коюлат. Көп чекиттин негизги милдети айтылып жаткан ойдун маани жактан толук бүтпөй калгандыгын же үзүлүп, бөлүнүп айтылгандыгын билгизүү. Ай ошондо тоңголок жол ай, ошондо караңгы түн ай. Бул сүйлөмдүн аягына көп чекит коюлду. Демек, бул сүйлөмдө ойдун маани жактан толук бүтпөй калгандыгын билдирип жаткандыктан аягына көп чекит коюлду. Түн, асман ачык. Бул сүйлөмдө дагы айтылып жаткан ойдун маани жактан бөлүнүп айтылгандыгын билдирип, түндөн кийин көп чекит коюлду, асман ачыктан кийин дагы көп чекит коюлду. Жалгызым, кызым, сен кантесиң? Бул сүйлөмдө дагы балдар ой толук айтылып бүтпөй, бөлүнүп айтылгандыктан ар бир сөзүнөн кийин
көп чекит коюлуп жатты. Жалгызымдан кийин көп чекит, кызым деген сөздөн кийин да көп чекит, сен кантесиң дегенде бул жерде суроо белгиси, анан кийин көп чекит. Демек, ойдун маани жактан толук бүтпөй калганы жана бөлүнүп айтылгандыгы көрүнүп турат. Бул иш 1924-жылы болгон. Бул жерде көп чекит сүйлөм башында болгондуктан, демек буга чейин дагы кайсы бир маани болгонун, кайсы бир маалыматтын болгонун билдирип, ой толук бүтө элегин билдирип жатат. Эми балдар, бүтүрлүү чекит деген тыныш белгиге көңүл буралы. Бүтүрлүү чекит негизинен бир мезгилде болгон же биринин артынан экинчиси удалаш болгон иш-аракет, окуя жөнүндө кабар берген татаал сүйлөмдөрдүн тутумундагы жөнөкөй сүйлөмдөрдүн арасына коюлат. Мисалы, Айтор ортолорундагы нур жүздүү алп жигиттин узун кара чачтары шамал урган сайын эпкиндеп сапырылат. Кичинекей оттуу көздөрү терең карайт. Өзү сабырдуу, жана токтоо. Бул татаал сүйлөмдөгү окуя бир мезгилде болуп жатканын билдиргендиктен, ар бир жөнөкөй сүйлөмдөн кийин бүтүрлүү чекит коюлду. Бир бүтүрлүү чекит, экинчи бүтүрлүү чекит, акыркы сүйлөмдө чекит белгиси коюлду. Кеңеш айылынын оруу жыюу жумушу бүттү. Мамлекетке эгин тапшыруу планы да аткарылды. Үрүнү да кампасында толук. Бул татаал сүйлөмдөгү иш-аракет биринин артынан экинчиси удалаш болгондуктан, ар бир жөнөкөй сүйлөмдөн кийин бүтүрлүү чекит коюлду. Бүттүдөн кийин бүтүрлүү чекит коюлду. Аткарылдыдан кийин бүтүрлүү чекит коюлду. Акыркы сүйлөмүндө чекит белгиси коюлду. Арыктын жээгине тигилген кара алачык. Алачыктан бир аз алыс оодарылган кара бочка. Бочканын түбүндө бир жагы капшырылган эски кара чака көмкөрүлүп жатат. Бул татаал сүйлөмдө дагы окуя бир мезгилде, бир убакта болуп жаткандыктан, ар бир жөнөкөй сүйлөмүнөн кийин бүтүрлүү чекит коюлду. Акыркы сүйлөмүнө чекит белгиси коюлат. Бул балдар кош чекит деген тыныш белгиси. Сүйлөмдүн ичинде коюлган кош чекиттен кийинки сүйлөм өзүнөн мурунку сүйлөмдүн маанисин чечмелеп, толуктап, тактап турат. Жөнөкөй сүйлөмдөгү жалпылагыч мүчөдөн кийин коюлган кош чекит өзүнөн кийинки жалпылагыч сөздүн маанисин чечмелеп көрсөтө турган бир өңчөй мүчөлөрдүн бар экенин эскертип турат. Мисалы, биздин урааныбыз булар: тынчтык, бир туугандык, достук. Демек, бул сүйлөмдө жалпылагыч сөз булар. Булардан кийин кош чекит коюлуп, анан кийин бир өңчөй мүчөлүү сөздөрдөн кийин, ар биринен кийин бүтүр белгиси коюлду. Экинчи сүйлөм. Биздин айылда дыйкан чарбасын уюштургандар төртөө: Өмүрбек, Жакып, Жумак, Жусуп. Бул сүйлөмдө дагы жалпылагыч сөз төртөө. Андан кийинки келген сөздөр бир өңчөй мүчөлүү сөздөр болуп, ар биринен кийин үтүр белгиси коюлду. Өмүрбек, Жакып, Жумак, Жусуп. Жайында ысык көлгө көптөгөн канаттуулар, өрдөк, каз, ак куулар учуп келет. Бул сүйлөмдө жалпылагыч сөз канаттуулар. Ал эми өрдөк, каз, ак куулар деген бир өңчөй мүчөлүү сөздөр болгондуктан, ар биринен кийин үтүр белгиси коюлат. Кыргызстандын атактуу жайлоолору Арпа, Аксай, Суусамыр, Каркыра мал үчүн өтө жайлуу, кооз жерлер. Бул сүйлөмдө дагы жалпылагыч сөз жайлоолору. Андан кийинки сөздөр Арпа, Аксай, Суусамыр, Каркыра бир өңчөй мүчөлүү сөздөр болуп саналат. Жалпылагыч сөздөн кийин кош чекит коюлду, ал эми бир өңчөй мүчөлүү сөздөрдөн кийин үтүр белгилери коюлду. Бул балдар сызыкча деген тыныш белгиси. Сызыкчанын милдети сүйлөмдүн ички бөлүнүшүн көрсөтүү жана сүйлөмдүн кийинки бөлүгүн алдыңкы бөлүгүнөн бир аз арылатып туруу болуп эсептелет. Сызыкча окуучунун көңүлүн сүйлөмдүн биринчи бөлүгүнө бир аз токтотуп, кийинки бөлүгүнө өтүүнү кыска убакытка созот. Атам да, апам да, чоң ата да баары тең талаада иштешчү. Бүбүш, Самтыр, Сапарбай, Мендирман,
төрт топко бөлүнүштү. Байбичем, уулум, келиним, төртөөбүздүн жаздан берки эмгегибиз сууга акты. Бул жерде сүйлөмдөр эки бөлүктөн турат да, бул сүйлөмдөр сызыкча аркылуу бөлүндү. Бул балдар тырмакча деген тыныш белгиси. Тырмакча негизинен төмөнкү учурларда колдонулат. Биринчиси, тике сөз жалпы тексттен бөлүнбөй, анын ичинде берилсе, тырмакчага алынып, алды артында төл сөзгө тиешелүү болгон тыныш белгилери, алар кош чекит, үтүрлүү сызыкча, ошол белгилер коюлуп жазылат. Мисалы, эмне үчүндүр башка сөз оозума келбей, ой, бул эмнең балам, дептирмин. Бул сүйлөмдө тике сөз сүйлөм ичинде берилди дагы, ой, бул эмнең балам деген сөз сүйлөм ичинде берилди дагы, аларга тырмакчалар коюлду. Жана ошондой эле төл сөзгө тиешелүү болгон тыныш белгилери коюлду. Мисалы, келбейден кийин кош чекит, андан кийин үтүрлүү сызыкча коюлду. Кийинки сүйлөм. Аман тур, ар бир башта бир кыял, ал кыялды ким тыяр, деди да, акырын ордунан козголду. Бул сүйлөмдө дагы тике сөз ар бир башта бир кыял, ал кыялды ким тыяр деген сөз тырмакчага алынды дагы, төл сөзгө тиешелүү болгон тыныш белгилери коюлду. Кош чекит коюлду, тырмакчадан кийин үтүрлүү сызыкча коюлду. Экинчиден, айтылып жаткан ойго тактоо, толуктоо, бышыктоо маанисин берүү максатында сүйлөм тизмегине киргизилген макал лакаптар тырмакчага алынат. Бирок анын алды артына төл жана бөтөн сөзгө тиешелүү болгон тыныш белгилери, кош чекит, үтүрлүү сызыкча коюлбайт. Мисалы, коноктун алдына аш кой, эки колун бош кой деген кеп бар го. Бул сүйлөмдө макал лакап, коноктун алдына аш кой, эки колун бош кой деген макал лакап тырмакчага алынды, бирок төл сөз бөтөн сөзгө тиешелүү болгон тыныш белгилери коюлган жок. Кийинки сүйлөм. Душмандын сыртында болгуча ичинде бол деген сөздүн чындыгы бар беле? Демек, бул макал лакаптагы тырмакчага алынды дагы, төл сөзгө тиешелүү болгон кош чекит, үтүрлүү сызыкча деген тыныш белгилери коюлган жок. Ошондой эле балдар өзүнүн түз маанисинде эмес, каймана мааниде же какшык, мыскыл маанисинде колдонулган сөздөр тырмакчага алынат экен. Мисалы, бүтүмгө келишкен жакшыларды саадат бээ союп коноктоду. Бул сүйлөмдө жакшыларды деген сөз тырмакчага алынды, анткени бул сөз түз эмес, каймана, какшык маанисинде колдонулду. Чортонду Баатырбек баш болгон бир катар мыктылар жек көрүшчү. Бул сүйлөмдө дагы мыктылар деген сөз тырмакчага алынды, анткени какшык, мыскыл маанисинде колдонулуп жатат. Ошондой эле балдар, завод, фабрика, ишканалардын, китеп, газета, журналдардын, ыр, күүлөрдүн, орден, медалдардын жана башка аттары тырмакчага алынып жазылат. Мисалы, Айнур заводу, Айнур заводдун аты болгондуктан тырмакчага алынды. Тоо арасында романы, романдын аты тоо арасында болгондуктан тырмакчага алынды. Кыргыз туусу гезити, демек, газетасы деген газетанын аты кыргыз туусу болгондуктан тырмакчага алынды. Ошондой эле Машботой, Көкөй КСти күүлөрү аткарылды. Манас ордени, даңк медалы, мунун баары аттары тырмакчага алынып жазылат. Эми балдар, акыркы тыныш белгибиз каша. Сүйлөмдү жазып жаткан учурда андагы айтылган ойду толуктоо, тактоо, ал ой жөнүндө бир нерсени эскерте кетүү зарылчылыгы туулат. Ошол өңдүү зарылчылыктарды жүзөгө ашыруу максатында сүйлөм ичинде айрым бир сөз, сөз айкашы же бүтүн бир сүйлөм кыстырылып, кошулуп айтылат. Андай кыстырынды сөз же сүйлөм көбүнчө сүйлөм ортосунда, айрым учурда сүйлөм аягында келет. Жана ошол сөздөр же түшүнүктөр дайыма кашага алынып жазылат экен. Мисалы, воронкасына куйгучуна суюлтулган күкүрт же туз кислотасы куюлат. Демек, воронка деген сөз орусча болгондуктан, анын кыргызчасы куйгучу экенин баса белгилеп, кашага
атайын алып туруп жазышкан. Бул эритмени бууландыргандан кийин жез купоросунун көгүлтүр кристаллдары калат. Демек, жез купоросу деген бир аты, анын расмий аты болсо, анын кыргызча аты көк таш деп аталат экен. Ошондуктан бул сөздү атайын кашага алып беришкен. Эл ичинде кадырман какем бул жерде саадатты жактап өттү. Какем деген кыскартылып айтылган ат болгондуктан бул жерге атайын ошол кишинин толук атын беришкен, толук аты кашаага алынып жазылды. Балдар, ошону менен бүгүнкү темабыз аяктады. Кайрадан көрүшкөнчө.